Мынаны тоону көрүп атасыздарбы? Ушул тоо Саур деп аталат. Саур деген мааниси өгүз. Саур деп аталат. Эми угуп туруңуздар. Бул жерге ушу Саур тоосуна Саур ибн Абду Манаф деген адам өзүнүн уруусун алып келип, ушу жерге отурукташып калган. Ушу жерде жашаган. Ошол жашагандан баштап кайсы тоо десе Саур тоосу. Бизде Баланчанын тоосу деп коет го. Ошол сыяктуу Саур тоосу деп атка конуп калды. Андан мурда арабтар буну Атхал деп атаган. Бул тоону Атхал деп атаган. Кийин ошол уруу бул жерге жайгашып калгандан кийин буну Саур тоосу деп атаган. Эми бул тоонун өзгөчөлүгү эмне? Бул тоо, ушундай тоо, туугандар, ушул Мекке шаарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динди биринчи тарката баштаганда кафырлар пайгамбарыбызга өтө каттуу кысым көрсөткөн. Бир күн отуруп өздөрүнчө кеңешкен. Бүгүн пайгамбар Мухаммадты, ошо пайгамбармын деп өзүгө даава кылып аткан Мухаммадты бүгүн өлтүрөбүз дешкен. Ошол учурда Абу Бакр радыйаллаху анху угуп пайгамбарыбызга кабарын жеткирип, Абу Бакр радыйаллаху анху менен пайгамбарыбызды кафырлар кууа баштайт. Мына ушул эмеде, шаарда. Экөө качып барып туруп, ушул Саур тоосуна чыгып барып, Саур тоосунун ичинде тар болгон, кичине болгон үңкүр бар. Өтө кичине. Чыккандар көрөсүздөр, өтө кичине. Анан кафырлар аркасынан кууп барып, бул экөө кирет. Киргенде Алла субхана ва таала жөргөлөмүштү өкүм кылат, уясын салдырып коет. Желесин салдырып коет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчиген кафырлар келет дагы. Бул жерде желе турса, адам кирсе желе жок болуш керек эле. Демек, адам кирген эмес бул жерге деп кетип калышат. Ошондо Абу Бакр радыйаллаху анху пайгамбарыбызга мынтип айтат. Эгерде кафырлар келип туруп бутун астына караган болсо бизди көрүп калат го я Расулуллах дегенде, не үчүнчүбүз Аллах экендигин сен билбейсиңби деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Үчүнчүбүз Аллах. Демек биздин шеригибиз бар. Бизди көрсөтпөйт кафырларга дейт. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакр радыйаллаху анху 3 күн ушул тоонун ичинде үңкүрдө жатышат. Ошондо үңкүрдөн тешиктеринен bir rivayette çayanlar, bir rivayette жыландар çıkıp баягы пайгамбарыбыз уктап кетет. Ошондо Абу Бакр радыйаллаху анху колу менен путтарын такап алат жанагы жерге. Колдорун ушунчалык чаяндар чагат. Шыдабастан ушунчалык үнүнү чыгарбай Абу Бакр радыйаллаху анху ыйлайт. Үнүнү чыгарбай ыйлап атканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көз жашы түшөт үстүнө. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ойгонуп кетет. Мубарак денесине көз жашы түшкөндө ойгонуп кетет дагы, не болду деп анан акыбалды билет, канчалык даражада. Мына урматтуу туугандар, бул тоонун тарыхы ушундай. Кыскача тарыхы ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кафырлардан сактап калышка себепкер болгон тоо. Абу Бакр радыйаллаху анхуну ошончолук пайгамбарыбызга болгон мухаббаты, ошондой жыландар чакса дагы чыдаган тоо, үңкүр ушул тоо. Канчалаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кысым болгон, көрүп атасыздарбы? Тамаксыз, башкасыз канча күн жатышып, канча күн кыйналып, кафырлардан качып, андан кийин анан Мадинага хижрат кылып кетишкен. Бизге диндин келишине ушунчалык себепкер болгон, кыйналган сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мына берекелүү денеси ушу жерде өткөн. Кудды ушу сиз менен биз турган жерде ушунчалык тарихи окуялар болуп өткөн. Мусулман баласы ар бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхын билиш важип. Ар бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарыхын билиш важип. Эмне үчүн? Ал пайгамбар ким? Кимдин пайгамбары? Кайсы пайгамбар? Биз кайсы пайгамбарды ээрчип баратабыз? Бизге канчалык кылган мээнеттери, ошолорду билмейинче пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мухаббаты жүрөгүбүзгө келбейт туугандар. Биз качан пайгамбарыбызды сүйөбүз, пайгамбарыбызды алдыбызга үлгү кылабыз, андан кийин чыныгы мусулман болобуз. Кандай эле Алла субхана ва таала Кур'анда силерге эң чоң үлгү бул Расулуллах деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге үлгү болуш керек. Бүгүн мусулмандар башка бир атактуу адамдарды үлгү кылып алган. Аялдар аялдарды, эркектер эркектерди,
урматтуу туугандар, бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үлгү. Үйүндө кандай адам болгон? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүндө жаш бала болгон. Үйүндө жаш бала болгон. Жаш балдарды жаш баладай ойноткон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүндө кызматкер болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азыркы биздин эркектерге окшоп үйүндө чалкалап жаткан эмес, өзүнүн идишин өзү жууган. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн идишин өзү жууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдары кандай болгон? Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары ошондой бир Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кыйналган учурда жөлөк болушкан. Кандай эле Хадича энебиз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кыйынчылык келген учурда аны жоошутуп, ага жөлөк болуп, ошондуктан Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебиз өтүп кеткенден кийин деле Айша энебиз менен жашап жүргөн кезде деле Хадича ушундай аял эле деп, ушундай бир эстеп турат эле. Урматтуу туугандар, кыскача тарых ушундай, баарыбыз билип, ушундай бир окуя өткөн экен, ошондуктан бизге дин жетип келаткан экендигин баарыбыз билип, түшүнүп, динге менет кылыштыгыбыз зарыл. Түшүнүңүздөрбү? Анан кийинки күндөрү ким кааласа келип, ошо чокусунда турат. Үңкүр чокусунда турат, чыгып, ошол жерге отуруп, канчалык кыйынчылык болгон экендигин көрөсүздөр. Ушунчалык тар, ошол жерде билесиздер кандай кыйналган экендигин.